Үчүнчү түркүк бул зекет жөнүндө. Мына зекет дагы үчүнчү түркүк намаздан кийинки. Бул дагы эң маанилүү түркүк. Ким муну зекетти бербей таштаган болсо чоң күнөөкөр болот. Ошол акча жагынан жүрсө, мал мүлкүнөн, мал жандыгынан зекет чыгарбай койгон болсо, ошолордун кыйноосуна кыямат күнү өзү туш болот. Ошондуктан ар бир мусулман колунда бар шарият көрсөткөн чекке жеткен, байлыгы чекке жеткен адам зекет беришибиз керек. Мына жогоруда аяттын бар ушуга далил. Бул биздин өтүп аткан хадисибиз өзү далил, жана намазга байланыштуу аяттарды окуп кеттик кээ бирөөсүнө. Бул дагы мына зекеттин маанилүүлүгүнө өтө бир чоң далил. Анткени мына Алла Таала көп аяттарда намаз окугула, зекет бергиле деп бирге алып келет да. Мунун зекеттин дагы маанилүүлүгү ушу жерден билсек болот. Анан эми зекет деген эмне? Ушу зекет деген өзү мисалы тазалоо деген сөз да. Тил жагынан караганда. Неме жагынан болсо, термин жагынан болсо, бул шарият чектеп койгон, көрсөтүп койгон мал мүлк бар. Акча жагынан алтын, күмүш, акча, анан мал жандыктары, төө, уй, кой. Мына ушул нерселерден зекет чыгарылат. Жана акчага, алтын, күмүшкө, акчага жана товарлардагы бизнестеги болгон баардык товар түрү кирип кетет да. Мына ушул нерселерден зекет чыгарат. Биз зекет чыгарышыбыз керек. Анан зекеттин өзүнүн шарттары бар. Зекеттин өзүнүн шарттары бар. Мисалы немеден баштайлы? Акча, алтын, күмүш, акча. Алтын, күмүш, акча качан зекет чыгарылат? Эгерде кайсы бир адамдын колунда 85 грамм алтын же болбосо 595 грамм күмүш же болсо ошого экөөнө барабар болгон акчасы же товары болсо, бул зекеттин өлчөмүнө жетти деп эсептелинет. Эми муну ошол жана мындай акчага айлантып чыгарбаса болот да, болчол менен. Ушул өлчөмгө жеткен адамдын акчасы бул зекеттин өлчөмүнө жетти деп айта алабыз. Анан жеткенден кийин дагы бир экинчи шарты, ошол зекет ошол өзүнүн өлчөмүнө жеткенден кийин ошол өлчөмдөн кем эместен 1 жылча айланыш керек да. Мисалы бүгүн айтып коелу, мисалы мен колумда азыр бүгүн 85 грамм алтын болсо, ошол 85 грамм алтын кийинки жылга чейин кемибей ошондон туруш керек да, ошол өлчөмдө туруш керек. Анан ошондо зекет важип болот. Анан ошондо ошол акча болобу, күмүш болобу, алтын болобу 2,5% зекет беришим керек. Мындайча айтканда 40тан 1. Ошол акчаны 40ка бөлөбүз, чыккан натыйжасы 2,5% болот. Көрүңүздөр, мына биринчи өлчөмгө жетиш керек, анан ошол өлчөмдөн кемибестен 1 жыл туруш керек. Эгерде мисалы айланып келип 1 жылга аз калган деле кемип калган болсо, бүттү, анда зекет важип болбойт. Анда анткени ал өлчөмдөн кемип калды, анан кийинки өлчөм ошо өлчөмгө шарият көрсөткөн өлчөмгө толуп, анан айлангыча дагы күтүшүбүз керек да, бул акча жагынан. Эми андан кийинкиси мал жандыгынан. Товар деле ошондой сыяктуу. Товарды айта кетет. Товар мисалы бирөө бизнес кылган болсо, ошол бизнес ачып товар алып баштаганда ошо 595 грамм күмүштүн баасына барабар жетти, 85 же болбосо 85 грамм алтындын баасына барабар товарды алды дейли. Ошо алгандан баштап эсептейбиз. Анан 1 жыл айлангандан кийин ошол товар ошондон кемебеген болсо, ошол товардан зекет чыгарат. Акчалай чыгарат зекетти, товардын өзү менен эмес, акча менен зекет чыгарат. Анан ошондо кутулат Кудайым буйрса. Анан экинчиси мал жагынан карап көрөлү. Биринчиси төөдөн зекет чыгарылат. Төөдөн кантип зекет чыгарат? Эгерде бир кишинин колунда төө болсо, бир төө 2, 3, 4 төөгө чыгарылбайт, ошол 5ке жетиш керек. 5тен 9га чейин бир кой чыгарат. Мисалы бүгүн айталы, бирөөнүн колунда 5 төө пайда болду. Ошол төө кийинки жылга чейин 5тен кемибеш керек да. 5тен кемибей турган болсо, ошого бир кой чыгарат. 5тен 9га чейин бир кой. Экинчиси 10го жеткен болсо, 10дон 14кө чейин 2 кой. Бул дагы 1 жыл айланып кемибеш керек. 10дон 14кө чейин 2 кой. Андан кийин 15ке жеткенде 15дон 19га чейин 3 кой. Андан кийин 20дан 24кө чейин 4 кой. Анан 25ке жеткенде төөнүн тиги саны. Ошондо 1 жаштагы ургачы төө берет. Тайлакта мындайча айтканда 1 жаш болгон тайлакты ошону 1 жашка чыккан төөнү берет, ургачы. Анан ошондуп дагы уланып кете берет, өзүнүн өлчөмдөрү бар. Андан кийинкиси мына уй качан зекет берилет? Уйга 30га жетмейинче уйдан зекет берилбейт. 30га жетип, анан ошо 1 жыл айланып туруш керек. 1 жыл айланып келатканда кемип калса, анда берилбейт. Мисалы, бүгүн бирөөдө 30 уй пайда болду дейли. Анан ошол 1 жыл айланып, ошол 30тан кемибей туруш керек. Ошондо гана зекет берилет. Мына 30 уйга бир жаштагы тай торпок берилет. Ургачы же эркек 30тагысына. Анан 30тан 39га чейин ушундай берилет да, бирде берет. Анан 40ка жеткенде 40тан 59га чейин 2 жашар торпок берилет. Ургачысын 2 жашар. 40тан 59га чейин. 60ка жеткенде 1 жашар торпоктан 2 берилет. Анткени 30 болуп атат да. 60ка жеткенде ошо 1 жашар
торпоктон экини берилет. Экөө берилет. Андан кийин 60-тан бул 60-тан 69га чейин да. Анан 70 болгондо 1 жашар 1 торпок, 2 жашар 1 торпок берилет. Ушундан экини берилет да. Анткени бирөө 70 деген жакта 30 менен 40 сан болуп атпайбы, экөө бирөө 70 болуп атпайбы. Ошол себептен 70ке жеткенде 1 жашар торпоктон 1ди, 2 жашар торпоктон 1ди берилет. Ошентип экөө берилет. Анан ушинтип ар бир 70 сайын, ар бир 30 сайын, 40 сайын 1 жашардан анан 40 сан сайын 2 жашардан берип уланып кете берет да. Бул уйга байланыштуу. Андан кийинкиси койго байланыштуу. Уй деген ичине жанагындай буй болуп, топ болуп ушунун баары кирип кете берет. Андан кийинкиси кой. Кой дегенде бул жерде кой эчки. Койдун байырдык түрү эчкилердин баары тең кирет буга. Кой качан башталат? Койдун зекети 40тан башталат. 40ка жетип 1 жыл кемебестен айлангандан кийин анан 40тан 120га чейин 1 кой берилет. 40тан 120га чейин 1 кой. 121 болгондон кийин 2 кой берилет. 121ден 200гө чейин 2 кой берилет. Анан 201 болгондо 201ден 399га чейин 3 кой берилет. Анан 400 болгондо 4 кой берилет. Анан ошентип 400дөн 499га чейин 4 кой, анан 500 болгондо 5 кой. Анан ошентип ар бир 100тө бирден кой болуп кете берет да. 500тө 5 кой, 600тө 6 кой, 700тө 7 кой, 800тө 8 койдо ушинтип уланып кете берет. Мына ушул малдын зекети кыскача ушундай. Анан дагы бул мал жандыктарына байланыштуу дагы бир шарты бар, эң негизги шарттардын бири. Ушул багылып аткан малдар жанагындай тукум алуу, тукум көбөйтүлүү максатта багылып, анан 6 айдан көбүн талаада оттош керек да. Эгерде 6 айдан көбүн талаада оттобой жанагындай колду карап, үй шартында баккандар бар да, такай сатып берет, же болбосо өзү айдап, эгинди чөп тегип, анан ошону чаап, жыйнап берет да. Мундайларга да зекет берилбейт. Мунун бир шарты ошол 6 айдан көп талаада өзлөрү оттоп, өзлөрүнүн жанын баккыдай болуш керек, мисалы кайтарып. Эгерде тескерисинче 6 айдан көбүн алар талаада оттобой, колду карап, колдон жеп калган болсо, анда мындай буга да зекет берилбейт. Мына бул эң негизги шарттардан бири. Ошону жакшы көңүл буруш керек. Анткени мындай азыр ушундай шартта колдо баккандар көп да, жайларда күздө эле ошо сатып берип алып келип беришет. Анан ошолордун багып аткан көбү койлору мисалы зекетке жетип калган болсо, демек ал зекет бербейт. Балким ошо багып аткан койлорду же малдарды бизнес катары багып атышыптыр. Анда ал бизнес катары берет да, ошо мал мүлк катары, мал жандык катары бербейт, бизнес катары. Жана акча чыгарып аткандай кылып чыгарат да, ошолордун баасын акчага айлантырып, анан алтын күмүш чыгарып аткандай зекет кылып чыгарат. Жана ошондой эле зекет чыгарып атканда ошо орточо малды чыгарат. Өтө жакшы ошо малдын ээсине жагымдуу болгон малды алып ошо чыгарган болбойт. Бул шариятта тыйып салынат. Орто малынан гана зекет берилет. Мына бул дагы негизги маселелерден. Анан дагы бир маселе бар. Мисалы зекет мисалы бир адамдын байлыгы зекетке жетип, зекет берейин дейбин, анан ошол эле убакта ал адамдын карызы бар да, бирөөгө карыз да. Анан бул карыз албетте зекеттен тосот. Мисалы зекет менен ошо карыз келип калганса, зекетин төлөп, карызын төлөсө, анан зекеттин өлчөмү менен кемип калса, бул эчтеке эмес да. Анткени адамдын акысы өйдөрөк турат, ошол себептен биринчи адамдын акысын беришибиз керек да. Карыздан кутулушубуз керек. Бирок бул кайсы убакта болот? Бул ошол чын эле адам ошо карызынан кутулайын деп карызын берип аткан болсо да. Анан мисалы бир адам мал мүлкү зекетке жетти, карыз да бар да. Анан зекет чыгар десе, мен карызым бар деп койду. Анан карызы бар экен десең, ал карызын төлөбөй эле жүрөт да. Мындай адам күнөөкөр болот. Же карызыңды берип кутуп төлөп, же болбосо зекетин чыгар деп талап кылыш керек анда. Карызыңды төлөбөсөң, анда зекет чыгар анда ошол мал мүлкүң. Же болбосо карызыңды төлө. Карызыңды төлөсөң, анда зекетиң кемип калат, анан кийин толукталып дагы бир айланганча күтөбүз дейт. Же зекетти да бербей, карызды да бербей жүрө берген, бул туура эмес. Бул ката. Анан ошондой эле дагы бир маселе бар. Мисалы кээ бир адамдар мал жандыктан чогуу багышат да. Чогуу багышат. Дайыма коросу бир, чөп жегендери бир. Булар дагы ошо чогуу зекет чыгарат. Мисалы бирөөнүн эки бир тууганы мисалы чогуу алып мал багышат. Бирөөнүн 20 кою бар, экинчи бир тууганын 20 кою бар да. Экөөнүн ортосунда 40 болуп атпайбы? Экөө биригип зекет чыгарат да. Ошондо бир койду мисалы жарымдан акчасын чыгарып бир кой чыгарышат. Чогуу өсүп аткандан кийин. Бул ушундай маселе. Анткени койлордун ошо чогуу жүрүүсүнө карайт да, ар кимдин ошо эйлик кылганына карабайт. Койлор канча кой бир чогуу жүрсө, ошого карап зекет чыгарылат. Анан дагы бир маселе, ошо зекеттен качып малдарды бири-бирине кошуп, же болбосо малды бири-биринен ажыраткан болбойт. Мисалы, эки адамдын
40-тан қойы бар дейді, 40-тан. Ар бири чыгарса, ар бири бирден чыгарып калат зекетти. Бирок экөө кошуп койсо 80 болуп калат. Биз башында айттык 40-тан 121 чейин бир кой чыгарат. Анан зекеттен качуу максатында келе экөөбүз кошо калалы деп кошкон болбойт да. Бул күнөө болот да, туура эмес дагы. Бир эле кой чыгара алады. Ошондой эле ажыратканда болбойт. Зекеттен качуу максатында ажыратканда болбойт да. Экиден чыгарып калат экен, эки кой чыгарып калат экенбиз деп бир кошуп жүргөн болсок, экиден кой чыгарып калат экенбиз, кой бирден эле чыгаралы деп ажыраткан болот. Мисалы жанагындай жоксо чыгарбай коё депчи. Жана айтпадым, бирөөлөрдүн эки бир туугандын мисалы 20дан кой бар депчи. Анан кой экөөбүз кошуп койсок 40ка жетип калат экен, зекеттин убагы келгиче ажыратып 20-20 кылып коелу, чыгарбай калалы деп качкан да болду. Бул да күнөө болот, ошого карабастан ага чыгарат. Ошондой. Анан дагы бир маселе калып калыптыр жана зекет боюнча. Эгерде бир жетим баланын же жаш баланын же оорукчан же жиндинин да акчасы болсо, зекетке жеткен. Ошондон да зекет чыгарылат да. Мисалы бир жетим калып калды дейли, атасы өлүп калды, бирок атасы мурас кылып аркасынан көп акча таштап, ошол жетим бала байлардын катарына кирип калды. Акчасы дагы немеге жетти, зекетке. Анан ошонун акчасы зекетке жетип бир жыл айлангандан кийин ошол баланын акчасынан дагы зекет чыгарыш керек да. Анткени бул зекет бул ошол баланын өзүнө байланган эмес, акчанын өзүнө, акчага байланган да, ошол себептен зекет чыгарылат. Ошондой эле акыл эси жоготкон жинди адамдын дагы мал мүлкүнөн зекет чыгарылат. Бул зекетке байланыштуу маселе. Мына негизги кыскача маселелер ошо болду.